Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мирел жаш жигит силер менен ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен ушул китептин окуганы эмнеге жардам берет деген жөнүндө подкастты улантабыз. Мурунку подкастты эгер уга элек болсоңуздар ошол китеп жөнүндө кыскача сөздөр да бар болчу, ошону угуп туруп анан бул подкастты уксаңыздар да жакшы болот элем. Андан тышкары өзүңөрдүн ой пикириңиздерди силер болсо албетте комментарийга жазып, лайк басып коюңуздар, же жакпаса дагы дизлайкты дагы бассаңыздар болот. Албетте бул дагы бизге маанилүү, биз түшүнүп турабыз эмне жагат, эмне жакпайт, жана кандай темалар бар болсо дагы аны дагы жазып туруңуздар, кайда эле кайталып кетейин ушуну. Анда эмесе 10 мүнөттүк подкастты баштайлы. Ушул подкастта биз болсо айткандай эле ушул китептин кандай жакшы себеп окуганы кандай себеп бар же эмнеге жардам берет, эмне себептен ушул жакшы дегенди карап көрөлү. Мурунку подкастта биз айткан болчук, ушул негизи окуган китеп окуу деген бул өзүбүздүн мээбизди мындай айтканча стимулировать этип турат да, иштетип турат да. Ар кандай ушундай кандай десем, ушул эмоционалдуу акыбалыбызды дагы ошого да тийип турат экен да. Антпесе эгер бул биз кандай десем, бир депрессияда болсок, ар кандай ушундай жаман акыбалда, жаман маанай болсо, анда биз китеп окуганга мажбур болушубуз керек экен. Негизи болсо психологдор болсо ошол рекомендация кылат экен да, ушул жанагы китеп жакшы бүткөнү менен жана happy end деп коет эмес беле. Ошолорду ошондой китептерди окуганга сунуш кылат экен да. Анткенде силер болсо ошол депрессияда жүргөндө, жанагы жаман маанайда акыбалыңызда турганда, силер болсо өзүңөрдү ошол китепте болгон герой менен салыштырат экенсиздер да. Ошол герой аркылуу силер өзүңөрдү көрүп алат экенсиңер. Анын опыты болсо аз болсо дагы өзүңөрдүн мындай проблемаңарды чечпесе дагы силердин азыркы болуп аткан, бирок силердин ушул проблемаңарга кичине мындай көз карашыңарды өзгөртүүгө жардам берет экен да. Ошондуктан китеп ушундай happy end китептерди же ар кандай ушундай аңгемелерди да окуш керек экен. Кызыгы менен ошол эгер психологдор ушундай сунуш берет экен да. Анда эмесе эгер силерде настроениеңар жок болсо, эгер силер болсо ушул маанайыңыздар начар болсо, анда китеп ушундай happy end менен окусаңыздар болот эле. Андан тышкары негизи ушул китеп окуу болсо көбүнчө ушул мээ менен байланыштуу болот да. Ошондуктан болгондуктан биз болсо дагы бир нерсени белгилеп кетели. Негизи китеп окуу кандайдыр биздин кандай десем, эске тутуу же көңүл буруу ушундай жерлерди мээнин ошону дагы жакшы жогору көтөрөт экен да. Негизи окумуштуулар мындай чечимге келишиптир да. Эгер адам күн сайын китеп окуп турса ар дайым, ал болсо өзүнүн болгон эске тутуунун ушундай ишин тренировка кылып турат экен да. Ошондуктан мындай айтканча бул ошол эске тутууну жакшыртыш үчүн күндө эртеден кечке окуу китеп кереги жок негизи. 1 саат жетиштүү. Бул 1 сааттын ичинде мээ негизи ушул информацияны кабыл алып, эске тутуп, ушул информацияны анализге жүргүзгөнгө мээге 1 саат эле жетиштүү дейт да. Негизи адам болсо, китеп окуган адам болсо, ал көп информацияны мындай жаттап калат экен да. Ал ушул информацияны мындай айтканча түшүнгөнгө жакшы түшүнө баштайт экен да. Ошол мындан тышкары дагы ал негизи биз интеллектти дагы ал жакшыртат экен ошол китеп окуу. Андан тышкары бул болсо дагы билесиздерби, биз болсо азыр оңой эле, бирок буга дагы салыштырмалуу негизи кат жазуу дагы жардам берет экен да. Негизи мурун подкасттарда айткандай эле биздин сөз байлыгыбызды көбөйтөт деп атпайсызбы китеп окуу? Силер кат жазганда дагы бул ушул кандай десем, ушуга дагы сөз байлык таасир этет. Анткени сөз байлыгың көбүрөөк болсо, анда сен көбүрөөк жазасың же сулуураак кылып жазасың. Мындай чоң бир предложение сөз сүйлөм болсо дагы силер болсо кыска 2 сөз менен айтып койгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Ошондуктан негизи ушул кагазга өзүңөрдүн оюңарды мындай чыгарууга же түшүндүрүүгө ушул жакшы жардам берет экен да.
Азыр болсо дегеним, негизи биз аз болсо СМС менен дагы көп жазабыз да, ошол эле WhatsApp номерге, Telegram болобу, эмне болобу, ошолго дагы биз жазышып, ой пикирибизди жазабыз. Кээ бирлер болсо Instagramга сүрөт тартып, ар кандай бир ойлорду жазат эмес беле. Ошого дагы негизи сөз байлыкты көбөйтсөк, ошого жардам берет. Сөз байлыкты биз болсо китеп окуу менен, ар кандай китептер менен көбөйтсөк болот. Дагы китеп окуу биздин ар кандай жанагы ой жүгүртүү же болсо креативность деп коет эмес беле, ошону дагы жогору көтөргөнгө да жардам берет экен. Эгер адамдар болсо, китеп окуган адамдар болсо, алар көбүнчө ушундай творческий адамдар болуп калат экен да. Негизи творчество келиш үчүн китеп окуган жардам берет экен. Негизи творческий адамдар, негизи алар мындай, анын көз карашы бар да бир нерсеге. Мисалы сүрөт тартса, ал болсо эмнени тартат экен алдыга карай билип коет. Анын ошол кандай десем, ушундай көз карашы болот да. Китеп окуу ушул көз карашты же алдыга калай билинүү же воображение деп коет, ушуну дагы жогору тренировкалат экен да. Ошол окуяга кирип, ал жакта болгон үндөрдү угуп баштайсыздар, ошол болгон сүрөтмөнү көрө баштайсыздар. Андан тышкары дагы силер ошол убакта болуп аткан кандай десе бир сезимдерди дагы жада калса сезе баштайт экенсиздер да. Андан тышкары макул сезим болсо дагы силер болсо ошол жыт, мисалы бир гүлдү сүрөттөп берип атса, бир жазуучу ошол китепте, ал силер гүлдү ошол сүрөттөгөндөн силер болсо ошол жытты сезе баштайт экенсиңер да. Ошентип ошол творческий деп коет эмес беле, ой жүгүртүү жерин мээндеги ушул китеп окуу дагы жардам берет экен. Мунун баарынан тышкары дагы негизи өзгөрүлүштөргө китеп жардам берет экен да. Мүмкүн силер болсо өзүңөр болсо бир окуяны жазгыңар келип кетет, же мисалы болсо бир проблема болсо, кыйынчылыкты силер чечүүгө бир ой менен эле келип калдыңар китеп окуу менен, же силер болсо ушул китептен таптыңар ушул чечимди. Ушундай ар кандай нерселерге жардам берет. Андан тышкары дагы китеп окуу уктааны же укта албай атсаңар, жаман уктасаңар, китеп окууга дагы жардам берет экен да. Негизи окумуштуулар изилдеп ушул бир чечимге келишти. Жакшы, жакшынакай бир литература ачып китепти окусаңар, ал болсо силерге бат уктаганга жана катуу уктаганга жардам берет экен. Негизи эмне себеп болсо, анткени болсо силер мындай боштондукта болот экенсиздер. Расслабляетесь деп коет эмес беле. Ар кандай стрессти унутасыңар, мунуку подкастта айтканбыз ошо стресс жөнүндө. Мындан тышкары дагы болсо силерде кандай десем, силер китепти уктардын алдында окуп турсаңар, мээде бир мындай сигнал берилет. Китеп окуганда анда укташ керек дегенде, ошол уктаганга дагы мээ даяр болот экен да. Андан тышкары дагы китеп окуу негизи маанайды көтөрөт экен. Мисалы ар кандай эртең менен силер кантип ушундай күнгө киресиздер да, же күндү баштайсыздар, кандай маанай менен. Мүмкүн бирөө йога жасайт, бирөө болсо мүмкүн кофе ичет ар кандай. Бирок китеп окуу дагы ушул күнгө кирүүгө дагы жардам берет экен да. Бир-эки кандай десем, бетти окуп койсоңуздар, китеп кереги жок, ошого дагы жетиштүү экен. Анан эң акыркысы болсо айтар турган сөзүм ушул подкастта, бул дүйнөнүн көз карашыңар өзгөрө баштайт экен да. Бул дүйнөгө көз карашыңар дагы ушундай ар кандай болгон нерселер менен дагы кошулуп, силердин ой жүгүртүүңөр кеңирээк ачылып жана өзгөрүп баштайт экен да. Анткени болсо силер эгер өзгөчө көз карашыңар өзгөрүш мүмкүн, эгер силер болсо ар кандай психологический китептерди окусаңар болот, өзүң адамдын түзүлүшү ошо жөнүндө окусаңыздар дагы, бул силерге силердин ой жүгүртүүңөрдү бул дүйнөгө да өзгөртүш жана өзүңөргө дагы көз караштарыңызды өзгөртүшү мүмкүн экен. Жөн эле китеп, бирок канчалык жакшы экен адам үчүн. Ошондуктан китеп окуңуздар, кандай китеп окудуңар же канча китеп окудуңар ушунда комментарийга бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе убактыбыз соңуна келди. Кийинки подкастта угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.